Жер үй алтын кеніндегі экологиялық абал 3 ай сайын текшерилип турат. Көз карандысыз экологтор келип, топурактан, судан, абадан анализ алып байкоо салышат. 2022 жылдын 30 майында кезектеги текшерүүгө көз карандысыз экологтор, жер үй боюнча элдик көзөмөл кыймылы, Бекмолдо айылдык кеңештин депутаты жана активисттер катышты. Алгач жер үй кенинин аймагында судан анализ алынып, чүй лабораториясынын адистери текшерүүнү элдин алдында ачык жүргүздү. Экологтор кен тараптан аккан сууну жана айылдагы сууну текшерип, адистер суунун курамы таза экендигин билдиришти. Видите, тот жирой уже никаким боком вот к этой речке не имеет никакого отношения. Видите, минерализация немного повыше. Это не критично, это немного, но повыше, чем на той точке. Да. Вот. И, соответственно, электропроводимость больше. Видите, тут 80, тут 130. Должно быть. Это нет. Да. Здесь нету предела. Экологиялык коопсуздук катары кендин аймагында аба байма-бай текшерилип турат. Экологтор калдык сактоочу жайга жакын жайгашкан Кара Ой менен Сасык булак айылындагы жана кенге жакын жердеги абадагы радиациянын көлөмүн атайын аппараттар менен текшерип, адистер бул аймакта кооптоно турган жагдай жок экендигин түшүндүрүштү. Сейчас мы находимся в санитарно-защитной зоне хвостохранилища. Вот вы видите хвостохранилище, здесь санитарно-защитная зона. Да, видите, поэтому мы и поставили носики, то есть носики, видите, носики, фильтры, все ставится навстречу ветру, то есть именно оттуда идет воздух. А были ли факты загрязнения воздуха? На этом участке нет, это же санитарно-защитная зона, как вы видите, от фабрики далековато, хвостохранилище, оно влажное, поэтому, максимум, что может быть, это пыль. Потому что свойство почв такое в республике, что пыль это для нас естественный фактор. Да, естественный фактор. А сколько раз проверяется? Замеры делаются раз в квартал, то есть 4 раза в год по сезонам. Весна, лето, осень и зима. Активисттерди жана депутаттарды кен калдык сактоочу жайдын экологиялык абалы кызыктырды. Себеби буга чейин калдык сактоочу жай тууралуу ар кандай такталбаган маалыматтар эл арасында айтылып келген. Бул жолу текшерүүгө катышып, жакындан көрүп, таанышып чыгышты. Калдык сактоочу жай сапаттуу геомембрана жана текстиль төшөлгөн. Бул көрүп турган жерде азыр прут накопитель объему 38 000 куб. Бул деген ошол поверхностный, анан ошол кектин нымдуулугу калган суу фильтрация болуп бул жакка түшөт. Бул жактан кайра сууну фабрикага кайра жөнөтүлөт, чтобы экинчи этап менен колдонуу үчүн. Дагы бул жактан хвостохранилищанын өзгөчөлүгү бул 5 слой менен неметилген, защита болгон жерден экологически безопасный болуп эсептелет. Ошондой эле эң биринчи слою бул топурак 20 сантиметр болуп төшөлгөн. Анын үстүнөн геотекстиль, анын үстүнөн геомембрананын үстүнөн кайра геотекстиль төшөлгөн дагы, анын үстүнөн кайра 50 сантиметр кайра чопо топурак менен эметилип 5 слойный защита болуп эсептелет. Бул азыркы СНГда биринчи жолу болуп колдонулуп атат и хвостохранилищанын коопсуздугуна баардык талаптарына жооп берет. Экологиялык абалды билип туруу үчүн калдык сактоочу жайдын тегерегинде 3 куур орнотулган. Адистер аны байкоочу куурлар деп коюшат. Тагыраагы калдык сактоочу жайдан суу ылдый түшкөн болсо, бул куурлардан көрүнүп байкалат экен. Бул жолу экологтор текшерүүгө барган, көз карандысыз комиссия менен чогуу карашты. Куурларда суу аныкталган жок. С момента работы жироя, сколько мы наблюдаем, ни разу не доводилось нам отобрать воду. То есть здесь нету грунтовых вод. Ложе хвостохранилища прокладывается геомембраной. Вот. И если только идет где-то порыв геомембраны, то, естественно же, все попадает в грунтовые воды и все сюда стекает. Сейчас вы видите, что скважины сухие. Альянс Алтын компаниясы мындай текшерүүлөрдүн ачык болуусун колдойт. Жер үйдөгү абалдан коомчулук дагы кабардар болушу керек. Бул максатта элдик комиссиялар, активисттер жана жергиликтүү кеңештин депутаттары текшерүүгө катышып, экологиялык абалдын туруктуу экендигин ынанышты. Активист катары бүгүнкү учурда жер үйгө барып келдик. Айылдык кеңештин депутаттары менен, айыл башчылары менен, Бекмолдо айыл өкмөтүнүн эл менен коомчулукту байланыштырган эмелер менен барып келдик. Эң 3,5 бийиктикке барып көрдүк. Айдан дагы ошонун радиациясын карашты, текшерүү суу боюнча көрүп келатабыз.
экология жагын карашып атат, зыяндуу эмесин текшерип мынакей азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Хостого бардык бүгүн, мынакей хостодон бүт текшеришип атат, суунун анализин алып атат, радиацияны алып атат. Эми бизге ушундай эле таза болуп, эң негизгиси тазалык керек, элге зыяндуу болбосо, бюджетке акча чыгып аткандан кийин бизге киреше киргизип атат. Экологиялык жоопкерчилик катары Альянс Алтын компаниясы тоо этегинде 2 чоң отстойник тагыраагы суу тундуруп тазалоочу жай курду. Себеби жазында кар көп жааган малда суулар ылай болуп кирдеп келген. Эл тарабынан туура эмес ойлор жаралбаш үчүн тоодон кир болуп түшкөн суулар эми тазаланып турат. Астына жалаң таштарды төшөлдү. Баягы келгенде ошо карап атабыз. Суу болот. Только таштайды. Лайларды кармагангач. Белгилей кетсек, көз карандысыз чүй экологиялык лабораториясынан топурак, суу жана абадан алынган анализдин жыйынтыгы 1 айдан соң билинип корутундусу чыгат. Ал маалымат бир гана Альянс Алтын компаниясы эмес, жергиликтүү кеңештин депутаттарына да берилет. Альянс Алтын компаниясы ар дайым экологиялык маселеге олуттуу мамиле кылып келет. Кендин аймагында экологиянын таза сактоо жана ага камкордук көрүү Альянс Алтын компаниясынын башкы талаптарынын бири. Талас району, Перизат Мамырова, Альбина Нурбек кызы, 4-канал.